Çöptün üşürün aytıp beriңizçi. Egerde su garıp, kıyınçılık menен su gara turgan bolsoň 20 bodan 1 bod, 20 tütten 1 tük beresin. Anan jön ele oňoy su garıp, je mындай ele orup alsaň, anda 10 tütten 1 tük beresin, üşür. Egerde жерди аренда калган болсоңуз, ошол жанагы түк алдыңыз да, мисалы үчүн 1000 түк алдыңыз. Ошол 1000 түктөн арендага канчасын бердиңиз? Мисалы үчүн 100 түктө бердиңиз. 900 калды го, калгандан чыгарасыз деген сөз да. Арендадан чыгарып бересиз. Арендага жер берген адам алган түгүнөн берет. Мисалы үчүн 1000 түк алыңыз, 100 түктө арендага бердиңиз дагы 900 түктөн канчаны чыгардыңыз? 90ды чыгардыңыз да. Атиги 100 түк албадыбы? Ал демек өзүнүн жерден 100 түк алган болот, ал 10 түгүн чыгарган болот. Ошондой. Өзүнүн жеринде деле затратасы эсептелет. Затрат эсептелбейт. Арендага алынган арендага эсептелет, затрат эсептеленбейт. Мынча шор салдым, анан тракторго мынча бердим, жок. Эгер сууну сатып алып, суу кыйынчылык менен тартып келип, мотор менен берсе, анда 20дан 1, 20 боодон 1 боо болот, 20 түттөн 1 түк. Суу жеңил келсе, анда 10 түктөн 1 түк. Сууга төлөнгөн налог эсепке кирбейт. Негизи сатылбай суу Кыргызстанда. Бардык сатып алдым деген суу налогу гана, бул урматтуу бир тууганым. Суу сатылынбайт да, налог эле берилет. Гектарына 150 сомдон төлөп атат да суу. Ал эчтеке эмес, ал бир түккө да арзыбай кететчи. Ал чыгарылбайт ал. Чыгарылбайт. Дары-дармек чыгарылбайт, оргон чыгарылбайт, телешке чыгарылбайт. Зекеттин жана жылкынын зекет акчасын бергенде продукт алып берчи, башка бир нерсе ордо берип койсо, эсепке береби ошол зекетти? Бөлүп берсе болот. Акчалай эмес, материал түрүндө же продукт түрүндө берсе. Акчасы жакшы. Өзү жакшы. Анан бирок беркиндей берсе дагы жарашат, эгер ошо сактаган мүмкүн болсо, анан малина берип койсоң, малинанын түшкө чейин эзип куюлуп түшүп калат да, болбойт. Сактанган мүмкүн болуп, базарга барсаң пул боло турган болсо, барайт деген. Магазиндики да бул. Мага эмнеси? Зекети окаттын басын чыгарасыз. Кандай чыгарасыз? Басын биле сатып келгенсиз да, канча сатып келгенсиз? Сатып келгендики эмес же сатып аткан? Негизи китептерде сатып аткан басы дейт, бирок мен сатып келгендеги басын деп айтып жүрөм дайыма. Келген басы менен. Ошо менен чыгарат деп айтып жүрөм. Бирок китептер сата турган басы менен дейт. 2,5%. Ушундай. Бүркүт үйрөтүлөбү дейт. Аннан жесе болот, ит үйрөткөндөй эле. Бүркүт ит үйрөтүлөт. Агытканда бисмилла айтып агытасыз, жей бересиз. Бисмилла айтып агыттыңыз, бүркүт кармады, барсаңыз өлүп калса да болот. Анан агыттыңыз, бирок бүркүт барып кармап турат, тирүү жеттиңиз, бүркүт кармады, отурса өлүп калса арам болуп калат. Бучак менен барып жетсеңиз, тирүү болсо муздап калыш керек болот. Муздагынга чейин өлүп калса, бирок бүркүт кармаганда, агытканда бисмилла айтсаңыз адал болот. Бүркүткө бисмилла айтып агытып, бүркүт кармап жетсеңиз, тирүү турган болсо, бучак туруп муздабасаңыз арамга айланып калат, Кудайым сактасын. Ошол жерден эле ошол бүркүт деген биз жеткенче барып чукуп жеби кетпейби? Эчтеке болбойт. Ошол жерде бизде талаш болду, тиги арам болуп. Эчтеке болбойт. Мына да вакыт өтүп, тайганда эле барып тайган койгон иштери. Эчтеке болбойт. Кээ тайгандар бар иштеп, мындай жарып, бутугун айырып жеби кетти, бутугун. Бучак ошол менен калып калган итке берип, анан ит иштеген жерин калган жей бересиз. Адал.